Ысык Көл облусуна караштуу Ак Суу районундагы Бөрүбаш айылынын тургуну Анарбек Баарамовдун эки көзү тең көрбөйт. Мыкты таамай уруп, бычакты курчутуп жаткан каарманыбыздын көзү 7 жашында катаракта болуп ооруп, операция жасалган экен. 12 жашында бир көзү өйкөп, такыр эле көрбөй калган. Ал эми 18 жашында экинчи көзүнөн айрылган. Анарбектин айтымында операция ийгиликсиз болушу мүмкүн. Анткени ал убакта азыркыдай технология жок. Баары колдон жасалчу. Bir gün uktap durup эле эшикке чыксам ушу светтери башкача көрүнүп, жакшыл болуп көрүнүп, койдун краскалары жашыл болуп көрүнүп эле. Больницага көрүндүк, анан шанс жок дегендей эле болуп калды. Мындай отслойка сетчатки деп мындай эме кылганда тамырлар аябай эскирип, кургап кеткен депчи. Басып тургандан кийин жүдөдүм, конечно, жүдөп эшикке чыккым келбейт, элден тартынып уялып, классташтарың, досторуң эме кылса уялып, акырындык менен жашың өткөн сайын анан көнүп калат экенсиң. Анан караколго карындашым иштечи, аякка барып, анан жанында бир киши бар эле, ошо менен дагы иштеп калдым. 12-13 жыл камырчы болуп иштедим навайчыларда. Анарбек эки көзүм көрбөй калды деп отуруп албастан тиричилигин улантып келет. Айрым көзү соо адамдарга караганда колу жөндөмдүү. Кээ бир электр буюмдарын өзү эле оңдоп коет. Үйдүн үстүнө чыгып, чатырын жабат. Учурда уй байлоого камынып, жыгачтан бастырма жасоо менен алек. Светке кирише баштадым үйдө. Азыр монтаж, любой монтажды кое берем. Трехфазка, однофазный бүт эле кое берем. Суу, сантехнический, колонка, ракайна, крайник бүт коем. Столбого чыгып, зымдарды тартып илип алам, проблема жок ичимге. Электрикиздебейм мен үйдө. Мечиттикин алган жардам мен иншалла ошо өзүм телейм, свет немелер жагы бүт барын. Ол деке үстүртөн карап текшерип коет, калганын өзүм карап неме кылып. Бүт эле өзүм жасайм да. Анан ошо турмушта баарына көнөткөн киши. Эми муну мындай түшүнүп билбей туруп кармасаң илбой эле кишиге сезилбейт дажычы. Муну түшүнүш керек да, билиш керек. Мисалы үчүн столбого чыксаңыз деле, столбодо линияда 4 сым турат да. Ошонун бирөө 0,3 фаза болот да. Ошону да абайлаш керек. Мындай чыкканда ремень илип алганын колдун сырты менен зымга мынтип тийесиз да. Колдун сырты менен тийсеңиз фаза болсо тээп коет колду, мындай тартып албайт да. Ал 0 болсо эчтеке жок. Уже кармай бересиз. Эгер фазаны алаканыңыз менен кармап алсаңыз жабышасыз да, тартат ал. Колдун сырты менен. Трансформаторго деле любой электриктерди карасаңыз, токпор дыңылдап аткан мынтип тышы менен тиет да, колдун тышы менен. Ал ток тээп коет. А мындай билинет, сезем. Анарбек мырзанын жубайынын дагы көзү начар көрөт. Алардын ортосунда 2 баласы бар. Бактыга жараша алардын көрүүсү жакшы. Үй бүлөгө киреше алып келген булагы мончо. Дем алыш күндөрү мончо жагып, киши башына 50-60 сомдон алат. Үйү мечиттин жанында жайгашкандыктан 5 убак азан айтат. 2008 келдим бияка. Баракач, мояк узун эле барак болчу да. Мояктын баары эчтеке жок болчу, мояк бүт ачык болчу, моягым бүт ачык болчу. Эчтеке тозук жок болчу. Кийин келип анан аялым экөөбүз эмгек кылып, пенсиядан тыйынтып чогултуп, ашырып анан байнаны салып алдык, андан кийин ошондон бир аз 5-10 тыйын болуп калат. Самын сумунга, единица, ары бери басканга шүгүр эле. Аллах берекесин берсин. Сопу да койду азанчы. 5 убак азан айтам. Мечитте даабаштылар келет, кетет, аларды тозуп алам, узатам. Мечитте колуман келген нерселерди жасайм. Бир нерселер керек болсо жамаатка, имамдарга, машварага салам, алар чечип неме кылып берет. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, каарманыбыз убагында гитарада ойночу, музыкалык аспапты күйлөп, Таалай Бектурганов, Нурлан Тилебаевдин ырларын ырдачу экен. Кийин дин жолуна түшкөндүгүнө байланыштуу сүйүктүү хоббисин таштаган. Кызыкчымда аябайчы. Эми ал 99-жылы ал ошо кезде кичине жашыраак экен да. Ошондо базарда жүрүп кетип барат, бир чогуу иштеген бала бар эле экөөбүз. Кетип барат, анан ашлампы жеп, ал кезде ашлампы 5 сом болчу бир порус. Ашлампы жеп анан бери чыгып келатсак, бирөө гитара көрүп атыптыр. Илгерки баягы советский гитараларчы. Аны көрүп калып анан канчага бересиң, сен 350 берем дейт анан. Аны алып алып
кылдары жок экен алып келип сумдан барып кылап келип баягы оңдоп грифтери кыйшык экен түздөп аларды астына бирдеме салып оңдоп чоң гитара болчу. Ошону койгула атып эле үйрөнгөм да, көрүнгөн немеден көрүнгөнүн сурап атып эле. Четип үйрөн, Таалайбек Тургановдун ырларын ырдачымын, Нурлан Тилебаевдин ырларын ырдачымын гитара менен. Азыр андай кызыкпай калат экен, баягы жаш өткөн сайын ушундай нерселер кала берет экен да. Кызыкпай деле гитара. Биякта бир кошуна балам бар, мындан 2-3 үйдө. Кээде көтөрүп келип калат, ал настройкалап бериңиз деп. Аны менен кээде отуруп 5-10 мүнөт кармап кылам. Анарбек мырзанын көзү көрбөсө да сырткы дүйнөнү жан дүйнөсү менен сезип туят. Анын алдыга койгон кыялы, максаттары, үмүтү бар. Качан көздөгөн кыялыма жеткенде гана сиздерге кабарлайм. Азырынча айтпай турайын дейт каарманым.